Эми кээде айырмасы болуп калат, кээде ошо рассрочка деле кредитке алынган болот. Анан мындай да баягы мисал менен түшүндүрсөк түшүнүктүү болот. Рассрочка деген эми адам баласы кайсы бир товарды нак албастан акчасын кийин бөлүп төрөп берем дегенди ошо рассрочка дейт. Анан өзүнүн келишимген шарттары менен келишим менен ошону өзүнүн убагында төлөп кутулат. Кредитти деле ошондой мааниде колдонуп калышы ыктымал адамдар. Эми кредит эми карыз да, муну да ошо бөлүп төрөп берем деп. Бирок эми кредит десе көбүнчө жанагындай сүт-корлугу аралашылган, ошо башын деле алып атканда мынча процент кошуп берем деп кол коюп алганды да кредит деп коюшат. Менин түшүнүгүм боюнча да, аллаху алам. Ал бул жерде баягы ачык, айкын сүт-корлуктун белгиси бар. Ошол сөзүн кредит деп койгон. Анан рассрочкада деле сүт-корлуктун белгиси болуп калышы ыктымал. Мисалы, ар кандай адамдар менен же болбосо компаниялар менен келишим түзөт да, кээде таанышы менен же бирөө менен келишим түзүп эле рассрочкага алдым деп бөлүп төрөп берип коет, эч бир нерсеси жок ара. Кээде ошо бир товарды рассрочкага алат дагы, анан келишим түзгөндө айрыкча компания же банктар менен ошо келишимге жазып коет. Мисалы, айына момчадан төлөп турасың. Эгерде сен кечиктире турган болсоң, үстүнө кошумча штраф катары мондай үстөк төлөйсүң деп. Бул мына сүткор да. Ошо шарттын ичине сүткорлук кирип калган. Бул ошол келишимде түзмө-түз жок болсо дагы, ошо рассрочка акчанын өзүндө. Бирок ошо кечиктирген маалда ушундай шарттарды киргизип коет. Ушундай төлөйсүң деп. Мунун баары тең сүткор да. Ушул жагынан жанагындай сүткорлук менен алынган кредитке окшоп кетет. Валлаху алам.